Күйөөм кетип калганы үчүн башка мырзаларды жектебейм. Ырчы Кыял Токторбаева Мелисбек Кудайбердиевдин YouTube каналына маек куруп, 3 баласын жалгыз тарбиялап жатканын ачыктаган. Айтымында кызы экөө ооруп калган оор күндөрдө күйөөсү менен 2 жолго түшүшкөн. Ошол адам дагы бизден кетти, эми кайра келбешин тилейм. Ырчы айым бир кызынын майыптыгы бар болгондуктан ошол чүрпөсүнүн айыгып элдин катарына кошулушун кыялданат. Токторбаева бул тилегин айтып жатып жашын тыя алган эмес. Ал эми алдыда кайра турмуш куруу ниети барбы деген суроого күйөөсү менен ажырашканы үчүн башка мырзаларды жектебестигин белгилеп, балдарыңдын көзү жалдырап турса башкага турмушка чыгып кете албайт экенсиң деген. Ошондой эле күйөөсү таштап кетпесе азыркы Кыял болмок эместигин кошумчалаган. Күйөөм кетип калганы үчүн башка мырзаларды жектебейм. Ырчы Кыял Токторбаева Мелисбек Кудайбердиевдин YouTube каналына маек куруп, 3 баласын жалгыз тарбиялап жатканын ачыктаган. Айтымында кызы экөө ооруп калган оор күндөрдө күйөөсү менен 2 жолго түшүшкөн. Ошол адам дагы бизден кетти, эми кайра келбешин тилейм. Ырчы айым бир кызынын майыптыгы бар болгондуктан ошол чүрпөсүнүн айыгып элдин катарына кошулушун кыялданат. Токторбаева бул тилегин айтып жатып жашын тыя алган эмес. Ал эми алдыда кайра турмуш куруу ниети барбы деген суроого күйөөсү менен ажырашканы үчүн башка мырзаларды жектебестигин белгилеп, балдарыңдын көзү жалдырап турса башкага турмушка чыгып кете албайт экенсиң деген. Ошондой эле күйөөсү таштап кетпесе азыркы Кыял болмок эместигин кошумчалаган.